Ассаламу алейкум, урматтуу Багастыры Кыргызстан каналынын көрүүчүлөрү, кутман күнүңүздөр менен. 1 гектар аянтка өстүрүп аткан макабыз. Бою 3,5 метр, кээ бирлери 3,5-4 метрге чейин жетет. Башында айтып кетейин, бул кайсы бир урукту мактоо эмес, жөн гана бул биздин аянтка тегилген сыноо макабыз. 3 урук тиккенбиз бул жерге. Lima Green ошондой эле Green Life'тын ошондой эле жергиликтүү Алато деген жүгөрү. Үчөө тең жыйынтыгы жакшы. Буйруса орулуп жыйнагандан кийин массасына карап туруп урукту кийинки жылга тандайбыз, кеңейтейин деген оюбуз бар. Мына боюну көрсөтө турган болсом, менин колум араң жетип атат мынакей. Өсүш аябай жакшы болду. Канча расход кетти, кандай минустар болду, ушулар боюнча дагы айтып кетем азыр. Туугандар, мынакей арчып даярдап койдум. Бир катарында, бул катарда 55ке чейин катар бар, жүгөрүсү бар. Демек, бир баш макада 1000ден ашык урук бар десек болот. Карышым менен көрсөтөйүн. Бир карыш бул жагы 5 см болуп турган болсо, демек 27 сантиметрге чейин бар экен. Бул албетте жакшы болуп аткан жери. Тамчылатып суугаруу менен суугарылат. Астын көрүңүздөр, кадимкидей ылай. Терес ташталган. Мынанда жок, аркысында бар. Жүгөрүнүн аралыгы, мына эки жүгөрүнүн аралыгы 70 сантиметр. Катар аралыгы мынакей. Эки жүгөрүнүн аралыгы болсо 19 сантиметр. Демек 1 метр жерде 6 макага туура келген. Кээ бирлер экөөдөн кармаган, кээ бири бирден гана жетиштирген. Бизге ылайыктуусу бирден кармаса дагы жакшы жеткирип берсе болду. Азыр дүмбүл убагынан өтүп атат. Кадимкидей батып кетип атам. Мынакей чымчыктар кадимкидей тарып коюп тур муну. Мына туугандар, ачып көрсөтөйүн десем, бир колдо ача албай атам. Мынакей сүт убактан өттү. Демек, тамчылатып суугаруу менен дагы мына ушундай жыйынтыкка жетсек болот туугандар. Мына. Бул жерде эч кандай чабылган эмес, астында арыгы жок, көрүп турасыздар. Эч кандай арыгы жок. Бул биздин минусубуз болгон. Эгерде чапканыбызда, арык кылганыбызда кээ бир жүгөрүлөрүбүз жатып калмак эмес. Мына арасында кээ бирөөлөр шамалга мына ушундай жатып калган. Жатып калган жерлеринде да кармаган, бирок бир аз кичинераак. Демек, жүгөрүнү сөзсүз чабыш керек экен. Эгер чаппай турган болсок, мына ушул кошумча тамырлары жерге жакшы бекебей калат экен. Ошол себептен жыгылат экен. Сөзсүз чабыш керек. Мына тигилгенде алынган арыгы бойдон турат. Мына арыгы жок. Жөн гана шланг жатат бул жерде. Минусубузду айта кете турган болсок, биз 12 майда тигип алдык. Быйыл жаандын жаабаганына байланыштуу жер курук болду. Жерди даярдоо аябай кыйын болду. Трактор майдаткандан кийин 3 жолу чизилдетип майдалатып, анан тиктик. Бир аз расход көбүрөөк болду. Бул жерге кайрак жерде күн кичине ысыгыраак келет экен, сулуу жерге караганда. Демек, бул жерге апрелдин башында тигип койсо болот экен. Анан бул жерде эгер түшүндө көбүрөөк алабыз дей турган болсок, демек бул жерге фаосу көбүрөөк 700дөн 900ге чейинки жүгөрлөр тиксек, мындан дагы натыйжасы жакшы болот экен.
Быйыл мүмкін болушунча жакшы караганга аракет жасадык. Мал дүмбүл болуп тур, мына касабанын балык. Чымчыктар тиштеп жеп атат. 350 килограмм карбамид бердик, 100 килограмм амофос бердик туугандар. Жүгөрүсү. Тамчылатып сугаруудагы минус жери, тала жеринде чычкан, түлкү, ит, мына ушундай повреждение, зыянды көбүрөөк келтирет экен. Мынакей мынаны түлкү казган. Кээ бир жерлерин ушинтип пиштеп таштайт. Ушундай минустары бар. Буларды карап чыгыш керек болот. Жакшы жери башынан сууду кое бересиз. Анан өзү суу ичип жүрө берет экен да, тура берет экен. Ошол жагы жакшы экен. Анан дагы быйыл жакшы бир эксперименттен өткөн нерсе бар. Аны сиздер менен сөзсүз бөлүшөм. Сөзсүз түрдө көл салыш керек деген, тамчылатып сугаруш үчүн салыш керек деген идеядан, ойдан алыс болушубуз керек экен. Туугандар, ошол көлдү жердин өзүн пайдаланса болот экен да. Эгерде жериңиздерде мына ушундай топурактуу боло турган болсо, эрте жазда тизе бою көтөрүлгөндөн кийин жерди ушунчалык зактатып, ушунчалык сууну көп кое турган болсок, демек ошол көлдүн кармаган запас сууну жердин өзүндө да кармаса болот экен да. 1 гектар аянтка мына ушундай жүгөрү өстүрүш үчүн кеминде Ош жергесинде, Оштун климатында 8000 тонна суу кетет экен. 8000 тонна. Демек 8000 тонна суу 1 сом 30 тиынден болгондо 10 миңден ашыгыраак болуп калат. 10 миң сомдук. Тамчылатып сугарууга канча расход кетти? 30 миң сомдук шланг алдык. Крайны көкө мына ушул жетти. 7000 метр шланга кетти. Лента кетти тагыраагы. Ох, мына туугандар. Эгерде мындан дагы калыңыраак тигип, көбүрөөк силос катары алсак дагы болот экен. Биз бул жерге 73600 урук сепкенбиз. Аралап келатам. Кадимкидей ылай болгондуктан бутум жерге батып келатат. Жүгөрүнү мына ушундай шартта кармасак, демек бизге жүгөрүбүз жакшы түшүм берет экен. 1 гектар аянтка 80 миңден 120 миңге чейин 120 миңге чейин расход кетет экен. Мына 3 кармап атыр, даже 4. Демек булар экөө гана жетиштирсе, бул экөө жөн гана көк баш пайдан калат. Мына экөө толук жетилиптир. Бизге бирөө жетсе, бирөө дагы жетет негизи. Тамчылатып сугаруунун артыкчылыгы суудан кадимкидей эконом болот. 40%га чейин эконом кылат. 40 эсе. Жерди оюп кетпейт, дарыдан дагы эконом болот. Мал бир 30 сантиметрдей бар окшойт го. Мына туугандар, кийинки жылга буюрса аянтты кеңейтебиз. Жүгөрүнүн жакшы жери трактор тигет, трактор менен иштөө бересиң. Трактор орот экен. Үйүңө чейин алып барып да берет. Ошол жагы жакшы. Колдун мээнетин асталап алат экен. Болгону шланганы тартып кой. Болду, дары суусун берип кой. Боло берет экен да. Мына туугандар, бул жагы шланга тарткан эмес. Чыгып келатабыз.
көрүнүп турган кермет туугандар. Бул жакта мына ушундай кайрак жаткан жерлер. Кыргызстанда миңдеп гектарлар жатат. Мына ушундай жерге суу чыгарып, бак кылсаңыздар болот, жүгөр тиксеңиздер болот. Өзүн өзү актайт. 1 жылда актатса болот. Мына ушул 50-лик шлангада суугарылат бул. Акыркы суусун берип атабыз. Мына ушундай. Көп нерсе айтыш керек эле, бирок вактыбыз бүтүп келатат. Туугандар, эгерде тамчылатып суугаруу менен кылам десеңиздер, өзүн өзү жөн эле актайт. Болгону туура мамиле жасаш керек. Сиздер менен Бага Сур Кыргызстан каналы болуп, тынч аман болуңуздар, туугандар.